Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен математика сабагын өтөбүз. Балдар, маанайларыңар кандай? Жакшы эс алдыңарбы? Каникулду көңүлдүү өткөрдүңөрбү? Эгерде силердин китеп дептерлериңер даяр болсо, сабакка көңүл бургула. Бүгүнкү биздин сабагыбызда өтө турган жаңы темабыз көбөйтүүнүн касиеттери. Сабактын максаты көбөйтүүнүн касиеттери менен таанышасыңар, эрежени эске алып өз алдыңарча мисал маселелерди чыгарасыңар, берилген тапшырмаларды так туура аткара аласыңар. Биз силер менен 3-чү чейректин аягында көбөйтүүнү өткөнбүз. Көбөйтүү жөнүндө бир аз кайталап өтөлү. Балдар, көбөйтүү бул арифметикалык амал. Көбөйтүндүнү табуу үчүн бирдей кошулуучулардын суммасын издөө керек. Мисалы, сүрөттө көрүп турганыңардай, ар бир тарелкада 2ден алма болсо, бардык тарелкаларда жалпы саны канча алма бар? Мында алманын санын бири-бирине кошобуз. Ал эми суммасы 12 болот. Бирдей кошулуучулардын суммасын көбөйтүү амалы менен алмаштырууга болот. 2 көбөйтүү 6 барабар 12. 2 саны биринчи көбөйтүүчү, 6 саны экинчи көбөйтүүчү, ал эми 12 саны көбөйтүндү деп аталат. Окулушу 2ден 6 жолу же 2-ни 6-га көбөйтүү дейбиз. Көбөйтүндүүлөрдү табуу үчүн тик бурчтуу таблица түзүп, иштегенди үйрөнгөнсүңөр. Кана эмесе жаңы темабызды баштайбыз. Көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиети. Эсиңерге сактагыла, 2 сандын көбөйтүндүсү көбөйтүүчүлөрдүн орун алмаштыруудан өзгөрбөйт. Эмесе сүрөттөргө көңүл бурабыз. Биринчи сүрөттө 4 кесе бар. Анын ичинде 3төн алма салынган. Биз эми көбөйтүндүсүн табууга аракет жасайбыз. Ойлонуп көргүлөчү. Кантип чыгарат элеңер? 4 көбөйтүү 3 барабар 12 же 3 көбөйтүү 4 барабар 12. Мында эмнени байкадыңар? Демек, биринчи көбөйтүүчү менен экинчи көбөйтүүчүнүн орду алмашты. Ал эми көбөйтүндү өзгөргөн жок. Эми балдар, өзүңөр ойлонуп эреже чыгарганга аракет кылгыла. Орун алмашуудан көбөйтүндү өзгөрүлбөйт деген жыйынтыкка келебиз. Экинчи сүрөттө тегерекчелерди көрүп турасыңар. Мында ар бир сабында 5тен тегерекче 3 катарда турат. Ал эми көбөйтүндүсү эмнеге барабар? Көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиети менен чыгарабыз. 5 көбөйтүү 3 же 3 көбөйтүү 5 барабар 15. Демек балдар, көбөйтүндү 15ге барабар болду. Эми 3-чү сүрөт боюнча ой жүгүртүп, көбөйтүүнүн орун алмашуу касиети менен иштейбиз. Мында 2 аквариумда 3төн балык бар. Чыгаруу 2 көбөйтүү 3 барабар 6 же 3 көбөйтүү 2 барабар 6. Көбөйтүүнү ар кандай тартипте жүргүзсө болот. Эми китебибиздин 106 бетти ачып, 603 мисалды өз алдыңарча ооз-2 иштейсиңер. 604 мисал. Көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиетинин негизинде көбөйтүндүүлөрүн салыштыргыла. 605 маселе. Асан 2 катарга 3төн гүл отургузду. Үсөн болсо 3 катарга 2ден гүл отургузду. Алардын ар бири канчадан гүл отургузду? Тик бурчтуу таблица түзгүлө. Эмнени байкадыңар? Чыгаргыла маселени. Тапшырма. 606, 607, 608 мисал маселелерди чыгаргыла.